Жогорку кеңеште болуп өткөн окуяларды жыйынтыктаган парламент көрсөтүүсү эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Төрага баштаган парламенттик делегация Кытайга иш сапар менен барып, КРдин Коммунисттик партиясынын дүйнө менен диалогу аттуу форумуна катышты. Мы придаем особое значение отношениям стратегического партнерства с Китаем. Референдум тууралуу конституциялык мыйзам долбоору кызуу талаш тартыш менен кабыл алынды. Мыйзам долбоору бул ошол бүгүнкү күндүн өзүнүн талабы болуп калды. Бишкек шаардык мектептерге парламенттик көзөмөл башталды. Биздин негизги максатыбыз жанагы бирөөнү эле жумуштан алып же башка кылыш эмес. Төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган Жогорку кеңештин делегациясы Кытай Эл Республикасынын Чунцин шаарына расмий иш сапары менен барып, КРдин Коммунисттик партиясынын дүйнө менен диалогу 2016 деп аталган форумга катышты. Делегация иш сапарынын алкагында Хайчжуан компаниясынын ишмердиги менен дагы таанышты. Кытайдын Коммунисттик партиясынын кезектеги дүйнөлүк форумунда дүйнө коомчулугу бул партиянын өзгөчөлүгү көтөргөн демилгелери менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк берилди. Муну белгилеген төрага форум дүйнөлүк экономикалык абалга баа берүүдө да жакшы аянтча болуп жатканын кошумчалады. Хочу обратить внимание участников форума на слова его превосходительства. Дүйнөдөгү экономикалык кырдаалдардан чыгуунун бирден бир жолу жаңы инновациялык реформаларды ишке ашырууда жатат. Бул жааттан алганда ушул жылдын сентябрь айында Ханчжоу шаарында өткөрүлгөн чоң жыйырмалык саммитинин экономикалык реформаларга багытталган чакырыктарын белгилей кетүү керек. Его движущей силой должно быть сотрудничество, а целью совместное использование плодов развития. Мындан тышкары Борбордук Азиядагы мамлекеттер деңиз жолуна чыга албагандыгынан улам транспорттук коммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирликтин мүчөсү болуу менен катар башка мамлекеттер менен болгон алакаларды кеңейтерин кошумчалады. Регион Центральной Азии, не имеющий выхода в мировой океан, заинтересован в многоплановом развитии и Биз достук мамилени чыңдоого кызыктарбыз. Анткени Кыргызстан ачык жана конструктивдүү байланыштарды улантуу менен аймактагы баардык мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алган кызматташууну колдойт. Совместном строительстве экономического пояса шелкового пути. Иш сапардын жүрүшүндө Кыргыз делегациясы Кытай Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Лю Юньшань менен да жолугушту. Кезигишүүдө Кыргызстан менен Кытайдын саясий экономикалык мамилелери талкууланып, соода экономикалык алакаларды да өнүктүрүү зарылдыгы тууралуу сөз болду. Төрага Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан Кытай кызматташтыгы түбөлүк экенин баса белгиледи. Ал эми Кыргызстан болсо, мына ушул Евразиялык аймакта өзүнчө бир 9 жолдун тоому сыяктуу болуп турат. Ошол жибек жолу өткөн аймакта турат. Ал жерден темир жолду өткөрүш, ал жерден кара жолдорду өткөрүш, ал жерден аба хабын өткөрүш анткени себеби деңизде жок Борбордук Азияда. Ал эми Борбордук Азияда мына ушул 3 маселе маанилүү нерселерди инфраструктуралык, транспорттук узелге айландырып, транспорттук уюкка айландырып, ошол жер аркылуу өткөрүү Кыргызстандын экономикасын түп тамырынан бери өзгөртөт. Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө, гүлдөшүнө шарт түшөт. Эки өлкөнүн кызматташуусунун аркасында бир топ стратегиялык долбоорлор ишке ашырылууда. Төрага түндүк-түштүк альтернативдүү жолун салууда, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо жана Кыргызстан-Кытай газ түтүгүн ишке киргизүүдө жардамы үчүн Кытай жетекчилерине ыраазылык билдирди. Ал келишимдерди ишке ашыруу Кытай тарабы үчүн да маанилүү максат экенин Лю Юньшань да белгиледи. Тараптар Бириккен Улуттар уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да байланыштарды кеңейтүү тууралуу сүйлөштү. Это ветровое, да? 这也是都是风电了，这里全是风电。 Иш сапардын жүрүшүндө парламенттик делегация Чунцин шаарындагы шамалдан энергетика чыгаруучу жабдууларды өндүргөн белгилүү Хайчжуан компаниясында болушту. Эл өкүлдөрү мындагы жаңы технологиялар менен таанышты. Ушул тапта шамал электростанциялары көп өлкөлөрдө тездик менен курула баштады. Бул адамзатты энергетикалык кризистен чыгаруучу ачкыч экени белгиленди. 1,5 миллиарддан доллардан ашык алардын жылыкка чыгарган продукциясы ушундай экен. Деңизде жана тоолордо жерлерде шамалды энергиясын
энергияга айландыруу, шамалдын күчүн энергияга айландыруу. Азыркы убакта 800 киловаттан 202 жана 5 мегаваттка чейин электр энергия чыгара турган, кубаттуулук чыгара турган станциялар курушат экен. Biz ошону кура алабызбы? Негизинен азыр биздин Кыргызстандын шарты ушундай жакшы шарты да. 90%га жакын биздин жерибиз ошол деңиз деңгээлинен 1000 метрден жогору. Негизинен бул электр станциялар шамал экен 2000 метрдеги деңгээлде курулат экен. Ошондо шамалдын эффективдүүсү, энергия чыгатын эффективдүүсү жогору болот экен. И менин оюмча бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Референдум жөнүндө мыйзам ага конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси өтүп бараткан аптада да жогорку кеңеште башкы тема болду. Талкууда ар кандай суроолор да, сунуштар да түштү. Баш мыйзамдын тегерегинде болуп жаткан талаш-тартышка чекит коюуга жана ынтымакка үндөгөн чакырыктар болду. Референдум тууралуу мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатат? Кененирээк кийинки репортажда. Документти толук анализдеп чыккан юристтердин айтымында сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык референдумда өткөн парламенттик шайлоодогудай автоматташтырылган заманбап технологиялар менен өткөрүлөт. Добуштарды автоматтуу түрдө саноочу урна колдонулат. Ошондуктан мыйзам долбоору колдоого татыктуу экени талашсыз дешет серепчилер. Биз бардыгыбыз күбө болгондой, ушул убакка чейин Кыргызстанда референдумда добуш берүү процесси жалпы таанылган стандарттарга ылайык өткөрүлүп келген. Бирок жыл өткөн сайын шайлоо процессинде жаңы техникалык каражаттарды пайдалануунун өктө муктаждыктары өсүп келүүдө. Добуш берүү үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтардын шайлоочулардын электрондук тизмелерин автоматтык эсептөөчү урналарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мыйзам долбоору бул ошол бүгүнкү күндүн өзүнүн талабы болуп калды. Эгерде биз муну өзгөртүп, могул азыркы демилгечилер тарабынан сунушталып аткан беренелерди оңдоо түзөтүүлөрдү мезгил талабына, заман талабына шайкеш кылып алып барбасак, анда кийинки тагдырды чече турган референдум институтунун жалпы багытына доо кетип калды. Аны менен катар жарандардын биометрикалык маалыматтарын, референдумга катышкандардын электрондук тизмесин киргизүү сунушталууда. Бул фальсификацияны жана мыйзам бузууларды жок кылууга мүмкүндүк берет. Мыйзам долбоорунун маанилүү компоненти бул референдумдун өткөрүү процессине шайлоочуларды биометрикалык иденттештирүү жана добуштарды автоматтык түрдө саноо технологияларын колдонуу менен жаңыча шайлоо моделин киргизүү. Референдум тууралуу мыйзам каралып жатканда көбүн эсе конституцияны өзгөртүү маселеси да козголбой койгон жок. Парламенттик угууда референдум тууралуу мыйзам акыркы учурда саясатташып кеткени айтылды. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкө саясий кризиске кептелбешин эскертип, өлкө жетекчилерин ынтымакка чакырып өттү. Биздин ортобуздагы карама-каршылык, коомдун ортосундагы карама-каршылык мындан көчөтүүгө жол бербеш керек дагы. Жол бериш. Референдум өткөрө турган болсок, абдан биримдикке келип туруп өткөрүш керек. Парламенттик талкууда баш мыйзамдын өзгөрүшүнө кайдыгер карабаган активист талдоочулардын баарына сунуш пикир кошууга мүмкүндүк берилди. Экинчи окууда парламенттик угууда абдан курч талкууга түшкөн бул 10-чу берене болгон. Жанагы референдумду өткөрүү демилгеси 10 000 кишинин колу менен жогорку кеңеш каралсын деген. Мына ошондо комитеттин да чечими турат, ошо 10-чу берене боюнча так маселени карап бериңиздер деген. Азыркы конституциянын 114-чу беренесинин 2-чи, 3-чү, 4-чү бөлүктөрүндө так көрсөтүлгөн 300 000 адамдын демилгеси менен өткөрүлсүн деген. Мына ушул жагын урматтуу депутаттар жакшылап карап берсеңиздер, себеби бул норма кирип кала турган болсо, ар кандай ар түрлүү маселелерди 10 000 адам кол топтоп жогорку кеңешке улам маселени кое бериши мүмкүн. Референдум жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору тармактык комитетте жактырылып, палатанын кароосуна коюлган. Мыйзам демилгечилеринин бири Бакыт Төрөбаев өзгөртүлүп жаткан ар бир берене өз-өзүнчө добушка коюлушу керек деп сунуштады. Ошондо эл ар бир статьяга макул же каршы белсин. Ар бир эл өзү келип, өзүн добушун калаган сот реформа боюнча өзүнүн оюн пикир айтат. Премьер-министрдин укуктарын өзүнүн пикирин айтат. Мамлекеттик кызматкерлер боюнча өзүнүн пикирин айтат. Мына ошол жерде жакшынакай компромисстик вариант болуп чыгып атат. Бул эми бүгүн 36 өзгөртүү киргизилип атат. 25 беренеге. Мына ошонун баары тең. Эгерде баягы макул же каршы деген
клетканы қоя тұрған болсақ, бүгін атайын даярдығы бар юристтерге дағы бұл қиыншылыққа тұрады. Бұл техникалық жағынан дағы бұл мүмкін емес. Депутат Улан Примов референдумга добуш берүү күнүн жергиликтүү администрациялык кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүп жиберүүнү сунуштады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Эл нааразылыгын жаратып жаткан Бишкектеги мектептердин үстүнөн парламенттик көзөмөл башталды. Бул жумада депутаттардан финанс рыногун көзөмөлдөө кызматы жана санэпид көзөмөлдүн өкүлдөрүнөн турган комиссия баш калаадагы номер 69 жана 61 мектептерди карап чыкты. Мындай комиссиянын түзүлүшүнө ата-энелерден түшкөн арыз негиз болгон. Комиссиянын максаты Кыргызстанда билим берүү тууралуу мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салуу. Бишкектеги мыкты делген мектептердин катарын толуктаган Токтогул атындагы номер 69 мектеп. Билим кара жетекчилиги текшерүүчүлөргө экскурсия жасатып, жетишкен ийгиликтерин көргөзүп чыкты. Мектепте көптөгөн иримдерди ачып койгон. Балдар спорт машыгууларынан тарта бий, ооз комуз сыяктуу иримдерге катыша алат. Бассейнди болсо 12 000 сомго ижарага алгандар иштетишет. Бул кыргыз тилдүү мектепте кытай тили окутууларын көрүүгө болот. Кытайдын жогорку окуу жайларына кеткен бүтүрүүчүлөрү арбын. Алар ушундай Конфуций жана немец класстарынын ачылышы менен мактанат. Бирок мындай ийгилик бекер жерден пайда боло калган жок. Албетте, балдарына жасаган инвестициянын жемиштери дешет ата-энелер. Биздин акчабыз бардыгы балдардын келечегине, ушу балдардын заманбап билим алуусуна, биздин өзүбүздүн демилгебиз менен түзүлүп, биздин демилгебиз менен ошол акча мектептин каражатына иштетилип атат. Мында тереңдетип билим берүү максатында кошумча сабактар ачылган. Мен бүгүнкү күндө 21 саат иштейм, андан сырткары 0,5% организаторский уюштуруучу, мектеп уюштуруучу катары иштеп келем. Бүгүнкү күндө 9 тегерек алам. Ата-энелер тарабынан каржыланган бар, жана мекен келечегинен бөлүнүп берилет. Ал ар бир мугалимге 800 сомдон тиет. Башка шаардык мектептерде эле 69 мектепте ата-энелерден акча чогултуучу коомдук бирикме түзүлгөн. Ага мүчө болуп кирүү тууралуу ар бир ата-энеден арыз алынат жана ай сайын банк аркылуу 250 сомдон акы төлөшөт. Каражат камкордук кеңештин эсебине түшөт. Дал ушул каражаттын сарпталышы боюнча ата-энелерде суроо көп. Мектеп директорунун айтуусунда бул акча мектептин ремонтуна, мебелге, кагаз калемге, күзөт кызматына жана башка көптөгөн чыгымдарга кетет. 14-15 жылы 3 миллион. Бул анын ичинен 2 миллион почти мугалимдердин акысы, социалдык төлөмгө 337 000 сом кетет. Эми андан кийинки уже мектепти колдоого кетип атат. Концерттик костюмдарды алганбыз, компьютердик техника алганбыз. Мугалимдердин айлык акысы, ремонту, коммуналдык төлөмдөр жана башка чыгашалар үчүн ушул эле мектепке жылына мамлекет тарабынан 37 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Шаар ичинде ушунчалык бир коррупция, ушунчалык бир жол ачылып калыптыр. Комиссиянын төрагасы депутат Тазабек Икрамов мүмкүнчүлүгү жок ата-энелерден мажбурлап акча талап кылууну токтотуу зарылдыгын айтты. Анткени төлөй албаган балдар мугалимдер тарабынан басмырлоого дуушар болууда. Бул көрүнүш баланы чүнчүтүп, окуусуна терс таасир тийгизүүдө дейт депутат. Ушул жерден чыгып атпайбы? Ата-энеси акча бере албай калса, баласын басмырлоо. Ошол жерден биздин жаш балдар өзүнүн ушунчалык чүнчүп калат, анан суицидке барып атат, ушундайчы. Ошондуктан мен айтат элем, бул нерсени өз калоосу менен кылыш керек. 700 балага ылайыкталган окуу имаратында учурда 2600 бала билим алууда. Аты чыккан мектепке баары балдарын бергиси келет, бирок орун жок. Депутат Евгения Строкова учурда аймактарга көп көңүл бурулуп, шаар ичине мектеп куруу унутта калганынан улам ушундай жагдай түзүлүп жатканын белгилейт. Школы выживали
Кийинчерээк мектептерге убада кылынганды мамлекет берер деп ишенем. Азыр китептерди ижарага берүү маселеси чыгууда. Ансыз китеп текчесин жаңылоо мүмкүн эмес. Бирок баш мыйзамда билим алуу акысыз деп жазылганын айтып көптөр буга каршы. Андай болсо дептер, калемди да мамлекеттин мойнуна илишибиз керекпи? Булар да китеп сыяктуу эле окуу курал да. Билим берүүгө конкреттүү аныктама бериш керек. Мен ошондуктан агартууга байланыштуу мыйзамдарды кайра карап чыгуу үчүн жумуш тобуну түзүүнү сунуштадым. Текшерүүгө алынган экинчи мектеп бул номер 61 лицей. Мында билим берүү сапатынан кынтык табуу мүмкүн эмес. Физика, математиканы тереңдетип окуткан мектептин бүтүрүүчүлөрү арты Россиянын жогорку окуу жайларын бүтүп, алды Америкада иштеп жатат. Мектеп өз тарыхында 400дөн ашуун медалист чыгарган. Мындай ийгиликке жетишкен мектепте окутуу бекер эмес. Учителя начальной школы Ай сайын 600 сомдон чогултулат. Коомдук бирикме менен ата-энелер келишим түзөт. Мунун баары ыктыярдуу. Каражаттын 80% мугалимдерге кошумча айлык акы катары кетсе, 20% салыгына. Ар бир мугалимге сабагына жараша 6000-7000 сомдон кошумча акы төлөп беребиз. Бул мектептерге баланы киргизүүгө караганда жогорку окуу жайларга кирүү жеңил дешет ата-энелер. Ушундай мазмунда 61 мектептин үстүнөн жогорку кеңешке арыз түшкөн. Комиссиянын курамындагы финанс рыногун көзөмөлдөө кызматы мектептердин каржылык документтерин кароого киришти. Текшерүүнүн жыйынтыгы кийинчерээк белгилүү болот. Комиссия өз ишмердигинде шаардагы мектептердин баарын максималдуу түрдө текшерип чыкмакчы. Бул арада мектеп жана бала бакча жетекчилеринин кызмат убактысын чектөө маселеси көтөрүлүүдө. Депутаттар жана билим берүү министрлиги директорлукка дайындоодо 5 же 10 жыл гана мөөнөт берүү керек деген демилге менен чыгууда. Белгилей кетсек, өлкөдө кээ бир директорлор 30-40 жыл же өмүр бою мектепти башкарып келген айтылып, жаштарга орун берилиши керек деген проблема козголгон. Маселенин күнгөй тескейи кийинки сюжетте. Бала бакча жана мектеп директорлорунун жетектөө мөөнөтүн кыскартуу депутаттар тарабынан сунушталууда. Тең салмактуулук болуш үчүн мен билим берүү министрлигинин сунушун колдойм. 5 жылдан 2 мөөнөткө шайлансын деп атат. Же мындай бекилсин деген тартип болуп атат. Бул нормалдуу, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Учурда бул демилгени билим берүү министрлиги карап, иш жүзүнө ашыруу жол жоболорун карап жатат. Жаңы эрежелер колдоо тапса, мектеп директоруна жетекчилик орунда 5 жылдан 10 жылга чейин гана турууга уруксат берилиши ыктымал. Бул негизи аябай туура көтөрүлгөн маселе. Себеби дегенде бул адамдын жанагы психологиялык жактан деле адам олтуруп калса көпкө чейин ал жерде өзгөрүү болбой калат да. Реформа жасаганга ал жетекчинин көзү көнүгүп реформа жасоону көрбөй калат да. Biz ошуга барышыбыз керек. Эми бул мыйзам үстүндө барбаса, өзүңөр көрүп атасыздар, көп мектептерде, бала бакчаларда 30 жылдан отургандар бар. Ал жерде мындай өзгөрүү жасоо деген эч кандай аракеттер жок, программасы жок. Бир калыпта иштеп калат да, ошондуктан бул эң маанилүү нерсе. Анткени менен тажрыйбалуу мугалимдердин бала бакча же мектептерди башкарууда чоң ийгиликтерге жетишип келгени да көп. Бирок ошол эле учурда пенсия курагында деле кызмат ордун бошотпогондор дагы жок эмес дешет депутат. Ең жогорку чеги 65 жаштан ашпаш керек. Бул директор, мектептин директору эмес, бардык биздин мамлекеттик органдарда жетекчилер 65 жаштан ашпаш керек деп мен ойлоп атам. 65 жаштан кийин ал контракт менен иштей берсе болот, бирок кызматты өткөрүп бериш керек. Мындай аракет ишке ашып кетсе, агартуу тармагына жаңы кадрларды, жаштарды тартууга шарт түзүлөт дешет эл өкүлдөрү. Мугалимдер көбү пенсияга чыгып, анан орун бошотпой жаштарга. Ар бир мугалимдин аркасында бир 3-4 жаш кадрлар бар. Алар пенсияга чыгып алып орун бошотпой ошол иштеп атыптыр мугалимдер. Эми бул дагы бир өзүнчө бир туруп калган иште, муну дагы билим берүү министрлиги карап чыгыш керек. Себеби жаш кадрлар өсүш керек. Алар ошол мектептин директорлугу менен токтоп калбай, алар дагы билимин жогортуп, бул борборго келип, чет өлкөгө барып билимдерин дагы жогорку деңгээлде билим алыш керек деген ойдомун. Бала бакча мектептердин директорлорун ротациялоо же кеминде 5 жыл сайын алмаштырып туруу тажрыйбасы советтик учурда дагы кеңири колдонулган. Эл өкүлдөрүнүн пикири колдоого ээ болсо, мындай ыкма азыркы учурдун дагы талаптарына жооп бермек дешет байкоочулар. Мектеп жана билим берүү темасы жогорку кеңештин басма сөз кызматы уюштурган галстуксуз баарлашуу аттуу долбоордун алкагында дагы сөз болду. Бул апта жолугушууга депутаттар Марат Аманкулов, Евгения Строкова жана Музафар Исаковтар катышты. Бул иш чаранын негизги максаты эл өкүлдөрү менен журналисттердин ортосундагы кызматташууну бекемдөө.
Кезектеги жолугушууда депутаттардын бири мектеп директорлорун тез алмаштыруу демилгесине да токтоолук менен мамиле кылуу керектигин белгиледи. Сегодня самой большой мишенью это являются директора наших школ. Я хочу сказать, что на самом деле сегодня и самые критикуемые школы это именно те школы, в которые все хотят попасть. Программаны улантабыз. Жайыл районунун Талдыбулак, Сосновка айылдары төө ашуудан түшкөн Кара Балта суусунун жээгинде жайгашса дагы таза сууга жетпей келет. Агрардык саясат жана социалдык маселелер боюнча комитеттин депутаттары айыл эли кандай суу ичип жатканын жеринен көрүп келди. Талдыбулактагы суу топтоочу жайынын курулушу кезинде колдонууга жарактуу деп кабыл алынган. Бирок райондук санэпид көзөмөл мекемеси суу топтоочу жай коюлган талапка жооп бербейт деп колдонууга макул болгон эмес. Ал эми Сосновка айылындагы суу кампанын клордоо бөлүгү курулганда эле калпыстык кетип, ишке берилбей токтоп калган. Бул реабилитацияга канча акча ошо керек? Эми финансовый сторону бизге бүгүн дагы мага суроо бердилер, жооп берип коеюн. Проектные данные 4 миллионов долларов было. Ушул акчага скважина бурт этилди, монда проблеманы токтотуп койсо болот да. Эң туура. Мен таң калып атам да, бул постоянно проблема болот. Бу жерден машина бензин менен 2 күндүн биринде өтүшөт, кулайт. Анан келип туруп бердин элдердин баарын кырасыңар. Туура. Ушул үчүн скважина бурт этип койсо эч бале болбойт. Ага кеткен акчалар да аз сарп кылынат. Негизги себептердин бири 18 жылдан бери ушул Сосновка айыл өкмөтү, Бөксөжө айыл өкмөтүнүн жашоочулары ушул өзүңүздөр көргөн ылай суудан ичип атышат. Былтыркы эле жылда айтып кетсек 5 күйүүчү май тартып бараткан машина кулап, анан ушул майлуу булганган сууну ичүүгө туура келип атат. Эл өкүлдөрү Сосновкадагы оңдоп түзөгөн муктаж айылдык оорукананын абалынан дагы кабар алышты. Андан соң Бекитай айылындагы мектептин спорт залынын түптөр албай жаткан абалына күбө болушту. Спорт залга каржылоо жарым-жартылай ачылып токтоп калган. Бүт проектно-сметный документациясы, экспертизадан өтүп, разрешение на строительство бүт алынган, разбивкасы жазалган. Бирок 2016 жылда каражат бөлүнбөй калганда, эгерде каражат бөлүнсө эле азырдагы эчтеке тоскоол болгон эчтекеси жок, биз сразу баштадык. Республика аймагында сыр коологон балдардын сакайышына өбөлгө болчу оюн аянтчасы бар ооруканалар сейрек. Оюн аянтчасы болгону менен Кара Балтадагы аймактык бириктирилген оорукананын башка көйгөйлөрү дагы чечиле элек. Ана кичине берип өтүп, элди күткөнгө, анан баягы ишин современный айнектен жасап, баягы киши иштеп аткандагы элдер көрүп турсун. Прозрачный лайн атам, ошону үчүн. Бу жерде травматология, хирургия, рентген, томография, үстү операционный зал. Ошонун баары бир удобно. Жайыл райондагы көйгөйлүү социалдык объектилерди кыдырып чыккан соң эл өкүлдөрү, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда жыйын курду. Айыл чарба министрлигинин таза суу менен камсыз кылуу департаменти элди ичүүчү суу менен камсыздоонун жолдорун айтты. Бекетайдын үстүндө 325 деген скважина бар, 2 скважина. 2 скважинаны реабилитация кылып, водоводун тартып берсек 6 километр болот экен. Анан бир резервуар деп атабыз. Ошолордун баары биригип 32 миллион. Ошентип тоо этегиндеги 2 айылдын ичүүчү суу көйгөйүн чечүү үчүн өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрүнө тапшырмалар берилди. Жыйында жергиликтүү тургундар мындан башка дагы милиция кызматкерлерин социалдык жактан коргоо, үй салууга жер трансформациялоо, электр энергиясынын тарифин арзандатуу, көпүрө оңдоо сыяктуу проблемалар козголду. Сосновкадан өткөн сайда Сарылак айыл өкмөтү менен Панфилов районун бириктирип турган сай бар. Ошол сайда чоң мост бар. Ошол мост азыр аварийный состоянияда турат. Ушуну мамлекеттик деңгээлде карап берсеңиздер деп суранат элем. Ал жеңил машиналар азыр өтүп атат, чоң машиналар өтсө коркунучтуу. Жыйынтыгында элдин койгон талабы боюнча аткаруу бийлигине тапшырмалар берилип, комитеттин көзөмөлүнө алынмай болду. 30 миллион сом тегерегинде проект бар экендигин аныктады. Мына ошол 30 миллион сом эгер бөлүнгөн болсо, ал азыркы заманбап тазалана турган, суу сактай турган кампа болуп туруп, анан ушу калкка таза суу берилет буюрса. Мына ошентип депутаттар жерлерди кыдырып, элдин турмуш шартын көрүп келип, калктын социалдык экономикалык мүнөздөгү көйгөйлөрү аркыл маселелер түрмөгүндө көтөрүлөт. Адатка айлангандай эле бул суроо парламенттин бейшемби күнкү отурумунун биринчи карала турган маселеси. Эбесе андагы айтылган аргументтүү мисалдар алдыдагы сюжетте. Депутат Кенжебек Бокоев мамлекеттик кызматтагы адистердин жаш курагы боюнча чектин сакталбай жаткандыгына кайрылды. Көп кайрылуулар келет. Жетекчилер боюнча район облустарда пенсиядан нары деле туруп атат го деген. Ошолордун тагдыры кандай болот?
65 жаштан кийин только контракт менен иштейби, өткүзүп береби же тура берсе болобу? Мына ушуну өкмөттө карап чыгышсыздар. Мамлекеттик кызматкерлердин арасында көрүнүктүү иши менен тарыхта калган инсандарыбыздын бири Баялы Исакеев болгон. Анын ысымын алып жүргөн айылдын жашоочулары айыл аталышы боюнча маселе коюп жатышкандыгын депутат Нурланбек Макеев билдирди. Жыйында материалдык резервдер фондунун ишмердүүлүгүнө алымсынбаган депутаттар да болушту. Алар аткаруу бийлигин аталган мекеменин ишин кылдат текшерүүгө чакырышты. Мат резервтин негизги кереги барбы азыркы? Бул эми Союздан калган резервти. Фактически азыр бир нерсе болсо, биздин мат резервтин резерви бир районго жетпейт. Мат резерв боюнча мен сиздерге айтып кетейин, бул боюнча биз кече бюджеттик комитетти караганбыз. Бул боюнча счетный палатага маалыматты алы айлык толугу менен 270ден ашык иш козголгон. Бул боюнча 800 миллион сом жетишпейт. Депутат Бакытбек Райымкулов күзгү жыйым терим өнүктүгү аяктап, алынган түшүмдү кайра иштетүүчү ишканаларга өткөрүүдө күндөп, түндөп кезек күтүүгө туура келип жаткандыгын маалымдады. Дыйкандар ошол жерде заводдун алдында, свекло пункттардын алдында ажиотаж болуп, очередь киргизе албай, кызылчаларын бүгүнкү өткөрө албай, же машина таппай бүгүнкү күндө кыйналып атышат. СПИДке, кургагучка каршы күрөшүү багытында Кыргызстан менен глобалдык фонддун өз ара кызматташтыгына депутат Алмазбек Токтуров токтолду. Депутат Дастан Бекешев болсо, ден соолукту чыңдоого каралган каражаттарды туура бөлүштүрүүгө чакырды. Гемодиализ аппаратынын тартыштыгын айткан депутат Улан Примов дагы циркоолордун санасын санга бөлгөн учурларды атады. Кыргызстан боюнча 74 аппарат бар экен. Ал 74 аппараттын бүгүнкү күнү бир 7-8 иштен жарактан чыккан. Алыскы, Баткен жана Нарын областарында андай отделение жок. Ал Бишкекте болсо 4 отделение. Ал эми Ош, Ысык-Көл, Жалал Абад жана Талас областарында бирден гана отделение жайгашкан. Демек биз бул гемодиализде очередте кезекте турган бизге аябай көп кайрылуулар болуп атат. Депутат Гүлхан Молдобекова дагы ден соолуктун булагы таза суудан башталарын кеп кылып, айрым айылдардын сууга жетпей супсуну сууп жаткандыгын билдирди. Учурда Киргоров айылында айлап таза суу жок. Азыр айылдын жарандары сууду коңшу айылдардан машине менен ташып алып, машинеси жоктор жөө ташып келип ичишип атат. Капиталдык салымдар беренесине ылайык мектептердин курулуштарына каралган каражаттар дарегине толук жетпей жаткандыгын депутаттар Карамат Орозова менен Дастан Жумабеков айтып чыгышты. Депутат Каныбек Иманалиев болсо сот системасына болгон элдин ишеними бекемделиши керек дейт. Коопсуз шаар долбоордун зарылчылыгын билдирген депутат Зиядин Жамалдинов болду. Депутат Музафар Исаков болсо, түндүк-түштүк альтернативалуу жолун курууда үйлөрү бузула турган жарандарга компенсация кандай тартипте төлөнөрүнө кызыкты. Бирок ошол эле кезде баягы үйлөр бар территориясы ошо жолго кирип калып аткан жагдайлар. Компенсация маселеси боюнча ошо маселеге да бир көңүл буруп койсоңуздар. Жыргалаң шахтасынын электр энергиясына болгон карыздары көбөйүп кетиптир. Андыктан чыгыш электр ишканасы андагы калктуу конуштарды кошуп, электр жарыгысыз калтырмакчы болууда деп депутат Эльвира Сурабалдиева коңгуроо какты. Депутат Жыргалбек Турускулов болсо, от жагуу мезгили башталгандыктан өкмөттүн бул багыттагы маалыматтарын угууну сунуштады. КП Кыргыз көмүрдүн жетекчиси дагы алмашты. Бул боюнча биз деген комитеттин төрагасын чакырып, Энергия холдингтин генеральный директорун чакырып туруп, ОЗП боюнча күзгү кышка даярдыгын биз билип койсок да. Депутат Махабат Мавлянова Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясынын кийинки этабында туризм тармагына олуттуу көңүл бурулса деген оюн ортого салды. Ал эми депутат Таалайбек Масабиров Дене тарбия жана спорт агенттигинин бокс залынын кейиштүү абалын сүрөттөдү. Депутат Акылбек Жапаров ошол аркыл маселелер түрмөгүндө айтылган көйгөйлөр көмүскөдө калып калбасын десек, анда жыйынга өкмөт өкүлү эле эмес, өкмөттүн аппарат жетекчиси катышып отурсун деген талапты койду. Бизде ушундай разный болуп атканда өкмөттүн руководитель аппараты келип отурсун дагы документке ошо жооп берсин. Өкмөт коллективный орган болгону менен персоналдык түрдө премьер-министр жооп берет, а премьер-министрдин бүт каттардын баарын тескей турган, контролго ала турган ошо руководитель аппараты. Аркыл маселелер түрмөгүндө көтөрүлгөн ар бир суроонун жообун Жогорку Кеңештеги өкмөт өкүлү тааныштырып, иштин жыйынтыгынан кабар берет. Бул саам деле ошол тартип сакталды. Бирок вице-спикер Алтынай Өмүрбекова аркыл маселелер саатында фактыларды гана атап койбой, ошол айтылган аргументтерден кандай майнап чыккандыгын угуу үчүн өкмөттүк саат өткөрүп, ага премьер-министрдин өзүн чакыралы деп сунуштады.
Тоо кен тармагы өлкө экономикасы үчүн эң артыкчылыктуу тармактардын бири. Бирок көп учурда колдонуудагы мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей калды. Мындай оюн депутат жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоого арналган парламенттик угууда билдирди. Жогорку кеңеште отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитеттин демилгеси боюнча жаңыдан иштелип чыккан жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоого арналган парламенттик угуу болду. Ошо айыл өкмөтүнө акчаны түшүртүп, анан ошондой кылып берсе деп атабыз да, специалисттер менен макулдашып туруп. Демилгечи депутат Кожобек Рыспаевдин айтымында тоо кен тармагы өлкө экономикасы үчүн эң артыкчылыктуу тармактардын бири болуп саналат. Колдонуудагы мыйзам учурдун талаптарына толук жооп бербей калды. Азыр кен иштетүү жаатында башаламандыктар болуп көптөгөн талаш тартыштарды жаратууда. А насчет специалистов, пожалуйста, өкмөткө кайрылалы. Давайте специалистов ставьте дейбиз. Ветеринар барып алып недирди башкарбасын. Недирге барып туруп ошол көзөмөлдүк кылбасын. Кен байлыгы это совсем бөлөк нерсе. Өз кезегинде адистер тоо кен тармагын иштетүүдө бир топ жол тоолор бар экенин эске салды. Баалуу таштарды иштеткен компаниялар аз болгонуна карабай, көпчүлүк учурда укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн ашыкча текшерүүлөр ишти алдыга жылдырууга жолтоо болууда, дейт Орозбек Дүйшеев. Бюрократизм или, скажем, по отношению... Мен айткым келет, тажрыйбалуу дасыккан адистер бизде көп. Бирок алар жумушсуз калып эле аяктагы тоо кен тармагын жакшылап түшүнбөгөндөр иш алып барышууда. Анан дагы айтаар элем, жанагы тендерге конкурс өткөргөндө чыныгы эксперттерди деле чакырып коюшса жакшы болот да. Ал эми айрым эксперттерди кенди иштетүүгө берилген лицензия маселеси кызыктырды. Биринчи кезекте жанагы ассоциация, биздин ассоциация сунуш кылып аткан модельный контракт деген сыяктуу нерсени биринчи ошол лицензия ала турган заявитель ошол жергиликтүү бийликтен барып макулдашып ошол модельный контрактын түзүп келсе, анан ошонун негизинде келип турган лицензия алса, анда бардык тараптан колдоо көрсөтүлүп, бул лицензия иштеп кетет деген биз мындай шартты түзөтүп элек да. Закон алса лицензия, анан бар жергиликтүү калк менен өзүң чечип ал деген бул негизи эле абсурд да, болбойт. Мамлекет өзүнүн элдин байлыгы, анан ошо мамлекет өзүнүн байлыгын, элдин байлыгы деп туруп лицензияны берип, конкурс менен алып берип атканда бүт соцпакетти дагы чогуу ошол компания менен сүйлөшүп, а жерде райкеңеш бар, айыл өкмөтү бар. Элге салбаш керек. Анан ошол жерде шайлаган депутаттар бар. Ошолор өздөрүнө эмне керек, биз канча жолу айтып келатабыз. Ушундай алып чечип берип жүргүлө деп атабыз. Депутат тоо кен тармагын иштетүү үчүн убакыт мөөнөтүн кыскартууну сунуштоодо. Негизи мына биздин геолог аксакалдарыбыз отурат. Булар Кыргызстандын ар бир тоолоруна, коктоголоңдордун баарын изилдеп чыгышты болуш керек. Азыр жаңы компания кирип атат, булар деле бир информация чогултушат да, туурабы, бир кенди. Анан ушулардын срокторун бир аз айтсак деп, 2 жылдан кылсак кандай болот депчи. Жок. Азыр тоо кен технологиялар деле өнүгүп атат. Анан кийин жанакынтип эле 5 жылдан, 10 жылдан алып эле изилдей берсек, анан кийин бул качан иштетебиз? Бул аябай огромный трудоемкий жумуш, Данияр мырза. 5 жыл даже биз пролонгация, жумушун карап туруп пролонгацияны предлагать этип атпайбы? Мына азыр Азамат Абдулжанович айтпадыбы? Бул штольня, жанакынтип жердин түбүндөгүнү баарын, госзапастын баарын изилдеп чыгыш 5-6 жыл кетет. Чоң компаниялар араң кылат. Талкуу жүрүшүндө эл өкүлү Азамат Арапбаев азыркы мыйзам деле кыйла алгылыктуу иштеп жатканын белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоорунда кен байлыктарды иштеткен ишканалардын абалына терс таасирин тийгизе турган айрым бир жоболор бар деп эсептейт. Социальный пакет сделать единым для всех недропользователей. Соцпакетти майда кендерди иштеткен ишканалар көтөрө албайт. Азыр кендерди иштетүү укугун толугу менен өкмөткө берүү сунушталууда. Мындай болбойт. Кен сынаксыз берилбеши керек. Жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоого арналган парламенттик угуунун жыйынтыгында резолюция жана сунуштамалар кабыл алынды. Программанын кийинки бөлүгүндө төмөнкү окуяларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бишкек Ош шаарларынын четиндеги дачалардын тагдыры эмне болот? Эң биринчи маселе бул социалдык объектилер боюнча болот. Мамлекеттик тышкы карыздан канткенде кутулабыз? 2010-жылы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясына 188,9 миллион АКШ доллар өлчөмүндө карызы жоюлган. Жоопкерчилик менен туруктуулукту жаштар кандай түшүнүшөт? Деги эле адамдын жеке өзүнүн позициясы, ошол берген сөздөрүнө, убадаларына карманса, бул туруктуулук болот да. Нарын облусунда кышка даярдык кандай болду? Жогорку кеңештин айрым депутаттары өкмөттүн өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик менен болгон жолугушуусунда дал ушул суроого кызыкты. Бишкектен барган делегация бюджеттик мекемелерди жана калкты кыштан жылуу чыгуусу үчүн көмүр менен камсыз кылуу аракетин жеринен көрдү. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги турук көмүр кели.
ага жетүүчү жол кыйын болгонуна карабай техникалар күнү түнү иштеп, кара алтынды казуу иштери кызуу. Акчарда өзүнчө кампа бар, 60 миң. Бир деп турмуз. Ошол жерде 50-300 тонна бар. Кара суу да бар. Нарын облусу 45 миң тоннадай көмүр менен кыштан чыгат. Буга чейин көмүр менен камсыз кылуу үчүн компаниялар арасында тендер өткөрүлгөн. Уткан ишкана эми кечиктирбей Актала, Ат башы жана Нарын шаарындагы бюджеттик мекемелерге көмүр жеткирүүгө тийиш. Нарын шаарына, Нарын районуна, Актала, анан Ат башы ушул 4-3 район бир шаарга мына биз азыр сүйлөштүк. Ушул кыш эме турук негизинен эрте жабылып калат да. Bir ay, 1,5 ay içinde жабылып калат. Райондун элине 2300 сомдон 3300 сомго чейин сатылууда. Адистердин айтымында көмүрдүн кору жетиштүү. Турук кенинде казылган 30 миң тонна көмүр бар. 1000 сомго арзандады. Кээ бир шопурлар үчүн, кээ бирлер үчүн жакпай атат. Себеби мунун дагы секрети бар. Киде арзан, киде акча, мунун баары ойдогудай эмес да. Анан мен айта турган нерсе, көмүр казуунун өзүнүн эрежеси боюнча биринчи вскрытие работа жасаш керек. Безопасность биринчи очередь болуш керек. Ушул тапта бюджеттик мекемелер 90%га камсыз болду. Кар калың түшкөнгө чейин казылган көмүрдү калкка жеткирүү милдети гана турат. Жогорку кеңеш дачаларды калктуу конушка айлантуу үчүн атайын программа иштеп чыгууга өкмөткө 6 ай убакыт берди. Дачаларга айыл макамын берүү маселеси парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте каралды. Дачалар айылга айланары менен өкмөттүн мойнуна мектеп, бейтапкана, жол куруу сыяктуу кошумча түйшүктөр түшөт. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев статус бербөөнүн дагы бир себебин кошумчалады. Анын пикиринде дачалардын көбү опурталдуу жерлерде болгондуктан баарына айыл статусун бере салуу мүмкүн эмес. Эң биринчи маселе бул социалдык объектилер боюнча болуп атат. Ал жерге мектеп салып бериш керек. Ал жерге больницалар салыныш керек. Ал жерде коммуникация барыш керек. Мына ушулар маселелерди карап турсак, бул абдан чоң көйгөй болуп атат да. Бирок бир мисалды алып атабыз. Мына Россияда ошол жанагы бакчаларда, жана дачаларда деп атабыз. Каттоого турууга уруксат бериптир да. Каттоого турууга гана уруксат берилген, бирок жанагындай объектилер салынбайт ал жерге. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер, биздин андай объектилердин баары, дачалардын баары салынганда убактылуу катары бир суунун жээгинде, же болбосо сейсмикалык жактан анча-мынча коркунучтары бар. Biraz korkunçlar var, жерлерге салынган. Көпчүлүк эл өкүлдөрү биринчи виценин айткандарына макул эмес. Учурда 400дөн ашуун дачада 57 миң үй бар. Анда көптөгөн адамдар отурукташып калганын эске алып, тургундардын жок дегенде каттоо маселесин чечип берүү керектигин өкмөттүн алдына койду. Эгер калктуу конушту бере албай турган болсок, анда ошол өзүңүз айткандай тез аранын ичинде алып келгиле, ошо жакынкы айыл өкмөттөргө уруксат бергиле. Bir көчөсү катары кабыл алынып, ошол жерде жашап аткандарга учетко алуу маселесин, мектепке баруу жагын чечип бергенге тез аранын ичинде кабыл алыңыздар да. Депутат Чолпон Султанбекова бул маселе көп жылдан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей жатканын сынга алды. Ал убакытты создурбай, өкмөткө маселени чечүүгө мөөнөт берди. Ушул маселени чечиш керек да. Ушунча жыл болду, дагы деле келатабыз да. Мына мен 5-чи сазыкта ушул ырды уктум эле, азыр деле ошол эле пластинка айланып атат да. Эл өкүлдөрү Бишкек менен Ош шаарларынын четиндеги дачаларда маселе оор экенин белгилеп, пилоттук долбоор катары дачаларга акырындык менен четинен айыл атын берүү керек деп сунуштады. Талкуу соңунда комитет мүчөлөрү 6 айдын ичинде дачаларды калктуу пунктка өткөрүү тууралуу программа иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Маалым болгондой, СССРдин учурунда Кыргызстанда 3912 гектар жер эс алуу үчүн жарандарга дача катары берилген. Өкмөттүн маалыматы боюнча азыркы кезде анда 10 миң киши баш паниктеп келүүдө. Бул аптада комитет пленардык жыйындарда бир нече мыйзам долбоорлору талкууланып кабыл алынды. Айрымдары четке кагылды. Алар тууралуу апта хроникасынан көрүп алалы. Дүйшөмбү 10 октябрь малдын башын идентификациялоо Ысык Ата, Кара Буура жана Ноокат райондарында пилоттук долбоор катары башталат. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин жыйынында жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө мыйзамдын аткарылышын жүрүшү тууралуу маселе каралды. 2012-жылдан бери идентификация ар кандай себептер менен создугуп келүүдө. Бул үчүн тендердик комиссиянын ишине баа берилиши керек, деди депутат Мирлан Бакиров.
Кызыл Кыя шаарын суу менен жабдууну калыбына келтирүү багытында 7 миллион евро бөлүнөт. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети Кыргызстан менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кызыл Кыя шаарын суу менен жабдуу системасын реабилитациялоо долбоору боюнча гранттык жана насыялык макулдашуу долбоорун жактырды. Муктаж болгон жарандарга атайын талондор аркылуу социалдык кызматтар көрсөтүлөт. Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндөгү мыйзам долбоорун социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети карап, биринчи окууда жактырды. Шейшембе 11 октябрь экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, алкоголдук продукцияларды өндүрүүнү жөнгө салуу демилгеси колдоого алынды. Андан тышкары лотереялар жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы да жактырылды. Маалым болгондой, өлкөдө 29 компания лотерея ойнотот. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети жашы жетелектерге зордук зомбулук көрсөткөндөргө жазаны күчөтүүгө багытталган кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. 2014-жылы жашы жетелектерге карата 142 оор кылмыш жасалган, 10 бала өлтүрүлгөн, коомчулукта белгилүү резонанстуу окуялар да бар. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-окууда жактырды. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде өкмөт сунуштаган 2017-жылдын республикалык бюджети, 2018-2019 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун концепциясы каралды. 2016-жылга ички дүң продукциясынын көлөмү адегенде 5% өлчөмүндө белгиленсе, ал азыр 1,1%га чейин төмөндөдү. 2017 жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы 23 миллион сомдо түзүүдө. Депутаттар өкмөттүн болжолу туура эмес чыкканын айтып, жоопкерчиликти ким алат деген суроону койду. Биз ошондо эле айттык да, мына азыр кризис келатат, бир антикризисный программалар барбы десек деле, баягы ушундай бир уверенность менен айтышканда, жок, мына өсүш ошол деңгээлде болот депчи. Эми буга ким жооп берет? Шаршембе 12 октябрь Жогорку кеңештин пленардык жыйынында сууга тайдоо жерлерди башка категорияга которууга же трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 1-окууда кабыл алынды. Референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору 2-окууда кабыл алынды. Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алды. Мыйзам долбоору көп патирлүү турак жайларды ижарага берүү тартибин ыратташтырууга багытталган. Шаршембидеги пленардык жыйында КСДП партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан депутат болуп келген Ирина Карамушкина ант берип депутаттык ишмердигине киришти. Ал Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалган Кыянбек Сатыбалдиевдин ордуна келди. 13 октябрь Республикалык бюджетти колдоо багытында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан 24 миллион доллар берилет. Анын ичинде 10 миллион 800 миң доллары грант, ал эми 13 миллион 200 миң доллары жеңилдетилген насыя болуп саналат. Кыргыз өкмөтү менен өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 2-окууда кабыл алынды. Кыргызстан менен Европа бирлигинин ортосундагы билим берүү секторун реформалоого контракт программасы боюнча финансылык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш жактырды. Ага ылайык Европа бирлиги республикалык бюджетти колдоого 36 миллион евро гранттык каражат бөлөт. Анын ичинде 30 миллион евро республикалык бюджетти колдоого жумшалат. Ал эми 6 миллион евро программаны ишке ашыруу үчүн техникалык жардам болот. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-окууда кабыл алынды. Женева шаарында 2014-жылы кабыл алынган Дүйнөлүк соода уюмун уюштуруу жөнүндө Марракеш макулдашуусуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору 2-окууда кабыл алынды. Бул мыйзам долбоорунун максаты соода жолдорун жөнөкөйлөтүү, бажы процедураларынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана тездетүү, соода чыгымдарын кыскартуу, соода агымын активдештирүү жана эл аралык соодадан пайда көрүү болуп саналат. Жума 14 октябрь Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков башында турган Кыргыз парламентинин делегациясы Кытайга барды. Делегация Чунцин шаарында өткөн КРдин Коммунисттик партиясынын дүйнө менен диалогу 2016-жыл деп аталган форумга катышты. Жума күнү Жогорку кеңештин аялдар форумунун өкүлдөрү парламенттеги жана партиядагы аялдардын ролу тууралуу семинар баштады. Ага Кыргызстан менен катар Улуу Британиянын саясий партияларынын өкүлдөрү катышты. Аялдар форумунун жетекчиси Элвира Сурбалдиева 2005-жылдан 2007 жылга чейинки аралыкта парламентте өңчө эркектер болгонун, азыркы учурда Жогорку кеңеште 21 аял заты бар экенин белгиледи. Жетишкендиктер көп экен, бирок али мындан да астыга айымдардын ролун жылдырыш үчүн мен ойлойм
мындай көп нерселерди биз жетишебиз окшойт да, айымдардын ролун күчөтөбүз. Апта соңында парламенттик 4 фракция маанилүү маселелерди карашты. Анын ичинде мамлекеттик кызматтык тейлөөгө жаңы электрондук башкаруунун системасын киргизүү тууралуу жана 1991 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки мамлекеттик тышкы карызы тууралуу маселелер бар. КСДП фракциясы болсо мамлекеттештирилген объекттер боюнча талкууну өкмөт башчы жана анын орун басарлары келбегендигине байланыштуу кийинкиге жылдырды. КСДП фракциясынын жыйынында мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү тууралуу токтом күн тартибинен алынып салынды. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов мындай өтө маанилүү маселелерди өкмөт жетекчилигинин катышуусунда гана кароо керектигин белгиледи. Коллегалар, кандай дейсиздер? Республика Ата журт фракциясы мамлекеттик кызматтарды тейлөөдө керектелүүчү жаңы электрондук башкаруу тууралуу маалыматты угушту. Айылдагы адам райондун борборуна келип кызмат алат. Эгерде баардыгыбыз электрондук форматка өткөзүп, маалыматтарды өткөзө турган болсок, анда биз условно сонун деп коелу, калкты тейлөө борборлорунун айлык бөттүн биринчи этажына ачабыз. Айлык бөттүн биринчи этажына бизге керек болгон маалыматтын баарын ошол жерге жеткизебиз дагы. Жарандар паспортко заявканы дагы, башка документтерге дагы кызмат көрсөтүүнү 453 айлык бөттүн деңгээлине чейин алып баралы деген биринчи этапта максатыбыз ушул. Кыргызстан фракциясы элдин көйгөйү менен таанышты. Жалал Абад областындагы Токтогул районунун Каракөл шаарынын жазы кечүү айылынын тургундары Токтогул кесин жана суу сактагычын курууга келтирилген зыяндарды компенсациялоо жөнүндө кабыл алынган мыйзам аткарылбай жатканын айтышты. Силер кестен чыккан эме баамын төлөйсүңөр. Силер ойлонбогула, эч убакта силерди биз эмеде калтырбайбыз. Мындай жакырчылыкта калтырбайбыз. Анан эме деген, тетиги биз наркоизде Сарытала, Сарыташ деген массивтер бар. Ушуларды өздөштүрүп беребиз деп айткан. Эми ал сөздүн бири жок. Бул боюнча чечим кабыл алдык. Өкмөт ошо бир айдын ичинде бул маселени карап, чечип жыйынтыгын берсин деген. Андан сырткары бул маселени ошо премьер-министр катышкан өкмөттүк саатта дагы бул маселени карайлы деп, көтөрөлү деп сүйлөштүк. Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясында сырттан алынган карыздардын натыйжалуу пайдаланышы боюнча маселе талкууланды. Жыйында 1991 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки өлкөнүн мамлекеттик карызы тууралуу маселе каралды. Алынган гранттардын бир эффектив жөнүндө сиздерде маалымат барбы? Текшерип, мынча жыйынтык болду дегенчи, мына ушул суроо эң негизги суроо болуп атат да. Эффективдүүлүгүн бүгүнкү күндө бизде эсептөө палатасы текшерет. Андан сырткары кандайдыр бир баягы мыйзам бузуу жолдору болсо, биздин укук коргоо органдары дагы бул жакты текшерип, ошо өзлөрү чара көрүшөт да. Иш-чаранын соңунда парламенттик фракциялар ар бир каралган маселеге кылдат көңүл буруу менен тез арада чечип берүү тапшырмасын өкмөткө буйруду. Жаштардын үнүн, оюн чагылдырган рубрикага кезек беребиз. Бул ирет активдүү жаштар ар бир адам жашоодо, жумушунда туруктуу жана жоопкерчиликтүү болушу керек деген ойлорун билдиришти. Деги эле туруктуулук дегенди жаштар кандай түшүнүшөт? Балдардын пикирин сиздерге сунуштайбыз. Негизи адам өзү туруктуу болуш керек да ар нерсеге. Бизде туруксуздуктун айынан көптөгөн мисалы маселелерибиз чечилбей калышы мүмкүн. Ошол эле мисалы үй бүлөдө туруктуулук, ошол эле окуп жаткан окуусунда. Адамдын өзүнүн мындай өзүн алып жүрүүсү деп түшүнөм да туруктуулук депчи. Адамдын өзүнүн ой максаты жана тилек кыялдары ошонун баардыгы мындай адамгерчиликтүү болуп, ошо адамдар менен мындай бир тыгыз байланышта болуп, ошондой өзүн алып жүрүү деп түшүнөм да менчи. Эгер мамлекетибизден алып карап көрсөк дагы туруктуу болгондо, мисалы мамлекетибизде жылыш болот, алдыга болгон экономикабызда дагы, саясатыбызда дагы кайсыл тармакта алып көрбөлү бул туруктук өзүнүн чоң мааниге ээ болуп саналат. Биздин мамлекетте ар бир жумушчу өзүнүн ушу иш ордуна өзүнүн келечегине туруктуу жакшы бир салымын кошо алса, бул абдан мамлекетибизге чоң салым кошкон болот, мамлекетибиз өнүгөт. Ошол адамдын сабырдуулугу, өзүнүн ошол кыйынчылыктарга ортодарда болобу же ошо же болбосо жакшы иштерде болобу, адамдын эч кандай көп кетпей, бир деңгээлде адам өзүнүн алып жүрүүсү болот деп ойлойм. Туруктуулук ар кайсы болот. Иштеги болгон туруктуулук, бир позицияда болгон туруктуулук, саясатта болобу деги эле адамдын
жеке өзүнүн позициясы ошол берген сөздөрүнө убадаларына карманса бул туруктуулук болот да. Ар бир адамдын өзүнүн алда койгон максатынын принципиалдуулугу да. Ар бир адам өзүнүн принципинен тайбай, ошол принциптин негизинде алдыга умтулуш керек. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта туруңуздар.